Шумдук оңгоргор кыз адам эмеспи? Жубайы кыз төрөгөндүгү үчүн жини келип, дарыгерди сабап салды. Ысык Ата районунда жүк ташуучу унааны поезд пычырата сүзүп кетти. Форсажда эле качкан Бишкекте майы кызматкерин 300-400 метрге чейин сүйрөп барган айдоочу кармалды. Артын карабай качып, аткезчилер буканы каналга таштап кеткен, ал буканы чек арачылар куткарып калышты. Бул эмненин белгиси болушу мүмкүн? Өзбекстанда жаңы түшкөн гил тийген мечит өрттөнүп кетти. Ушула жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Buni qo'ldan hech narsa kelmay tomosha qilib turishim bir achinarli holatda. Shundoq chiroyli bo'lib yaqinda mana ochiladi intiqlik bilan kutayotgan edik. Nasib ekan kichkina tomoshabinlarimiz shubdi, bajarli mashina kelyapti. Чыгарачылар Тажикстан менен чектеш аймактан 480 банка энергетикалык ичимдик ташып бараткан жаранды кармады. Кыргыз Республикасынын жараны Тажикстан менен чектешкен аймакта 480 банка энергетикалык ичимдик менен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын чыгара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Дейлик чыгара отрядынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чыгарасындагы тилкесинде 1989-жылы туулган жаран башкарган Лада унаасы токтотулган. Текшерүү учурунда транспорт каражатынан 480 банка Горилла энергетикалык ичимдиги табылган. Айдоочуда жүккө уруксат берүүчү документтер болгон эмес. Ички иштер министрлиги аймактык бөлүмү бул жаранга тиешелүү чара көрөт. Аткезчилер каналга таштап кеткен буканы чек-арачылар куткарып калышты. Баткен облусунда чек-арачылардан качкан аткезчилер буканы каналга таштап кетишкен. УКМКнын чек-ара кызматынын басма сөз кызматы билдиргендей, окуя 21 августка караган түнү Кулунду чек-ара постунун аймагында болду. Аткезчилер өгүздү чек-арадан алып өтүүгө аракет кылышкан, бирок планы ишке ашпагандыктан жаныбарды сууга таштап өздөрү качып кетишкен. Чек-арачылар буканы куткарып калышты. Бир туугандай тосуп алды. Казакстандын президенти Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Аны өлкө башчысы Садыр Жапаров өзгөчө шаң менен тосуп алды. Эки өлкөнүн башчылары өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле кыргыз-казак мамилелеринин өнүгүү келечегин талкуулашат. Ошондой эле сапардын жүрүшүндө эки өлкөнүн резилеринин катышуусунда Ынтымак паркында Достуктун алтын көпүрөсү монументинин расмий ачылыш аземин өткөрүү пландалган. Жубайы кыз төрөгөнүнө чинденип, дарыгерди сабап салган. Казакстандагы төрөтканада акылга сыйбаган окуя болду. Жубайы кыз төрөгөнүн уккан эркек киши дарыгерге кол көтөргөн. Күбөлөрдүн айтымында ал уул болот деп үмүттөнгөн. Бирок жубайы кыз төрөгөнүн билери менен эле дарыгерди сабаган. Социалдык тармактарда тараган видео коомчулуктун катуу сынына кабылды. Колдонуучулар кыз болсо адам эмеспи, дарыгер күнөөлүү эмес, мындай жапайычылыкты токтотуу зарыл деген нааразы пикирлерин жазышты. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Поезд менен жүк ташуучу унаа кагышты. Ысык Ата районунда поезд жүк ташуучу унааны сүзүп кетти. Соц тармактарда тараган видеодо катуу соккудан улам самосвалдын кабинасы талкаланганы көрүнөт. Учурда кырсыктын себеби тактала элек. Через Ивановка эле айланып кетели жигиттер. Берден батпайт экенбиз. Соккурда жол тескөчүнү унаасынын капотуна сүйрөй айдаган айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдирди. Маалыматка ылайык, окуя кечээ 20 августта болжол менен саат 3:15
чамасында болгон. Анда жол кескөөчүлөр мамлекеттик номери жок бара жаткан Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Токтотулгандан кийин айдоочу качуу максатында токтотууга аракет көргөн жол кескөөчүнү 200-300 метрдей унаасынын капотуна сүйрөгөн. Бул окуянын негизинде кызматкерлер тарабынан унаа токтотулуп, 7 жаштагы өспүрүм айдоочу кармалган. Ага карата 15 000 сом айыппул салынып, андан тышкары унааны тиешелүү номеринин жоктугуна жана кызматкерге баш ийбегендиги боюнча тиешелүү протоколдор толтурулган. Бул аракеттер үчүн Сокулук районунун милициясына жеткирилген. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Тергөөнүн жыйынтыгы менен мыйзам чегинде тиешелүү укуктук баа берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зарп болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Жестко қараш. Через Ивановка эле айланып кетелиге жигиттер. Бериден батпайт экенбиз. Перестаньте! Хватит! Хватит! Kanlı yüküge, cakasından sırtıge, yaşından kurçuge, can tırgatkandır, adamların görsütken, Allah'ın taraftıge, aramallan tüge, armadı tüge, ortaya tüge, ortadan tepkinin tüge, kurtusundan yavuz, ağırından arkayız, işin aksızında, ortadan tüge, bulbulda, karanlıya, Dünümde, karanlıkın duyumda, bulbul bayrak tanışından, bulağınları taşırından, bulbul Hindistan'da.